Ықыластуулук 28. Абу Умама радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, Аллах субханаху ва тааля мындай дейт: О адам баласы, сен башыңа жамандык жеткен күндөн баштап сабыр кылып, акыбетин сообун акыреттен гана күтө турган болсоң, мен сага жаннатты сыйлык кылуудан башка сыйлыкка ыраазы болбойм, деди. Абу Умама радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, Аллах субханаху ва тааля мындай дейт: О адам баласы, сен башыңа жамандык жеткен күндөн баштап сабыр кылып, акыбетин сообун акыреттен гана күтө турган болсоң, мен сага жаннатты сыйлык кылуудан башка сыйлыкка ыраазы болбойм, деди. Абу Умама радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, Аллах субханаху ва тааля мындай дейт: О адам баласы, сен башыңа жамандык жеткен күндөн баштап сабыр кылып, акыбетин сообун акыреттен гана күтө турган болсоң, мен сага жаннатты сыйлык кылуудан башка сыйлыкка ыраазы болбойм, деди. Ибн Маджа.